бай болгон адамдарды инвестор катары өлкөгө чакырып сүйлөшкөн адамсыз. Ошол жолугушууларда мага шакек тактырышат, нике шакегин тактырышат, саат тактырышат, галстук тактырышат. Анан ошол сыяктуу эле акыркы үлгүдө телефон көтөрүш керек деп мага кызматтык телефон беришкен да. Ал өзүнө ишенбей, ошол статуска дагы көбүрөөк ишенет экен да. Себеби статус ага ошол бийликти алып келет, байлыкты алып келет. Укук бузуу болсо деле жооп бербейт. Кол алдындагылар менен баягы хандай болуп сүйлөшүп, текеберленип сүйлөшүп, укук тааныбай, ошол эле киши президенттин алдына барганда кошоматчы болуп, кайра эле тигилердин статусуна түшүп калат да. Бир убакта бир киши хан да болуп, ошол эле убакта бир убакта бир киши башка бирөөгө карата кул дагы боло турган мындай бир аң сезим да. Ал жерде мисалы Орусияда азыр эркиндик жок. Бүгүнкү күндө баскынчылык болуп атат, андай айырмаланган пикирлерди, башкача түрдүүлүктү кабыл албаган бир өлкө, мындай фашисттик өлкө болуп таанылып атат да бүгүнкү күндө. Ал жердеги бизге болгон мамилени дагы биз көрүп атабыз. Каралар деп айтылат, бизди экинчи сорт эл катары көрбөйт. Жаркын жакты карманбай, биз тилекке каршы баягы кулчулук, аң сезимди таңуулаган, бизди баягы экинчи сорт катары көргөн жактарды таңуулап, биз ошого ыраазы болуп атабыз. Бул эркин болуу деген эмне экенин биз билбейбиз. Ошон үчүн биз украиндиктерди түшүнбөй атабыз. Булар эмнеге аракет кылып атат, эмнеге согушуп атат, кимдени коргоп атышат деген нерсени. Ошон үчүн мына мисалы акыркы учурда тайвандыктар менен кытайлардын кармашын түшүнбөй атабыз. Биз жоопкерчиликтен качабыз. Бизди бирөө багып турса, курсагыбыз тойсо, эркиндигибизден, эгемендүүлүгүбүздөн, өзүбүздүн баягы мисалы эне тилибизден эле ыктыярдуу түрдө баш тартып атабыз да. Баягы биз өз алдынча жашай албай койдук да. Өз алдынча оокат кыла албай койдук. Бул оор да, оңой эмес, кыйын. Бирок ошого биз чыдабай койдук. Ошон үчүн биз бирдеме болсо эле баягы даттан Путинге кат жазганыбыз ошондон. Биз баягы Борбор Москва дегенде эле да. Борбор Москва өкмөт жана партияга деп Путинге даттан кат жазганын себеби ошол. Бул жерде эң чоң кыянатчылык биздин тилекке каршы башкаруучулар. Мен жана айтпадымбы, эл деген топурак деген депчи. Эми топурак жакшы болсо, топуракка биз жакшы нерсе десек, ушуга чейин башкача нерсе чыкмак да, жакшы нерсе чыкмак. Бирок биз эмне кылдык? Топурактын жана элдин караңгы болуусун кааладык. Биздин бийлик, бардык президенттер эле ошондой. Себеби дегенде андай масса менен башкаруу оңой.